Сен карызга батып кеттим деп интернетке чыгарып атпайсыңбы? Ошон үчүн жанагы мен дагы ошол жолду басып өткөн киши катары келип бир эки кыскача маек кылып коелучу деп келдим. Рахмат. Өткөндө да сүйлөшүп эмеспи элек? Башыма өткөндө да айтып бербедим эле. Адамдын ички состояниясы кандай болот? Жанагы карыз учурунда. Карыз учурунда. Азыр кичине мындай неожиданно болуп калды. Адам өтө кыйналып, мындай туңгуюкка түшүп калгансып, жалгыз калып калып кетти. Салават аба менен былтыр жайында эле ушул состоянияга кирип келатканда бир жолугуп бир кыскача маек түзгөнбүз. Ошо канча көп эле таасирдүү видеолорду, караганда интервьюларды көрдүм, бирок сиздин айткан эмеңиз ылайык болуп ушу азыр бир Салават ага айтып бердим. Салават ага айтып берген мага мындай бир немеге түшүп каласың, ямага түшүп каласың, ошол жакта жалгыз сен гана ала калат депчи, Кудай өкүмүн аласың деп эле. Чындыгында азыр ошол немеде турам да, акыбалда. Бул момундай экен да, биз не пендебиз да, ар нерсени сразу түшүнбөйбүз да. Аллах таалам ошону баарыбызга сабак кылат экен да. Айтпадым беле сагачы? Бизде тиги чуңкурга түшүп, анан чуңкурга түшө электе бул жерде биздин мүмкүнчүлүктөрүбүз бар да. Акчабыз бар, таанышыбыз бар, в общем таяна турган нерселерибиз көп да. Биз ошого таянып атып, анан баягы Аллах таалам баягы сыноо берет да. Сыноо бергенде ошентип баягы баарын эме таяныштардын баарын алат. Анан тиги чуңкурга түшөсүң. Чуңкурга түшкөндө таяна турган эч кимиң, досторуң калбай калат. В общем, жалгыз каласың да. Жалгыз анан Аллахка ошол жерден анан Аллахка жакка турган акыбалыбыз ошол болот. Таяна турган эчтекебиз жок, алсыздыгыбызды мойнубузга алып туруп анан о Аллахым деп анан Аллахка баардык ишти тапшырабыз да. Биз ошол карызга батып аткан моментте жанагы баягы тизгинди баягы ситуациядан чыгам деп эле управлять этип өзүбүздүн немебизге таянып отуруп, ого бетер ошондой состоянияда, ошондой акыбалда ого бетер адам жанат экен деп көрсөк. Баягы карыз акыбалдагы анан баягы тааныштарыңдын баары болгон эшиктердин баарын жаап салат. Анан сен карызга батып атканыңдын баарын элдер уктуңбу, Калыбек карызга батып кетти, карыз сураса этият бол, сак бол. Тигил аябай уже болбой калыптыр. Салаватты уксаң керек деп келинчегим аябай таң калды да. Ушу тааныштарыбыз ушинтип атабы деп. Анан бир досубуз, эми кыскача айта кетейин, бир дос таанышыбыз дагы мен 10 000 доллар алдым. Карызга батып аткан учурда бир айдын ичинде 11 000 доллар ыраазычылыгы менен берем деп, анан бир айдан кийин мына 11 000 доллар үстүндө рахмат менен деп берип атсам, ал деди да. Ушунчалык элдин баары силерди ушинтип эметип салды, уже унут ал акчаңды. Бере албайт. Бере албайт уже. Деп бир ай уктай албай чыктым, мына ошо акчаны колунда кармап алып туруп анан ук деп атпайбы. Көрсө ошентип анан баягы элдин баарына уже эмеңдин эшиктеринин баары жабылып, баягы анан обида, таарынычтар, ого бетер ички состояние. Анан дагы бир фактор бар экен. Мен ошол Салават аферист деп ойлоп калбасын элдер, баягы өзүңдүн бир кадырыңды өзүңө бир эмеге коюп алат экенсиң, даражага. Анан мен эсиме келсем, түшүнүгүмдө мындай өзүмдүн кадырымды сактап жүрүптүрмүн. Ошол кадырымды булга албайын, болбогон кадыр деле жок да. Даражага коюп алат экенсиң өзүңчү пендечилик менен. Анан ушу Салават аферист деп ойлоп калбасын, Салават ушундай экен деп ойлоп калбасын деп ошо кадырымды кайтарып жүрүп, ого бетер карызга кетип кириптирмин да. Аягында баягы тизгинди баягы ситуациядан чыгам деп тизгинди ары уруп бери уруп ого бетер ишимдин баары чачышып, элестесең аягында карызды баары карызга баттым, үйүмдү саттым, машинамды саттым, аягында велосипедчен калдым. Анан велосипед Бишкекте кыздардын квартирасын төлөш керек болгон, аягында велосипедимди сатып, эч нерсесиз калдым да. Анан ошол кезде уже управлять этип уже алсыздыгыңды мойнуңа алып, ошол состоянияны, ошол акыбалды Кудайга тапшырганда сен ички ичиңде эс алуу пайда болот. Ага чейин таянуу нерселериң көп болот да. Анан ички акыбал кайсы жерлерде экен аягында куса баштайсың. Сен анда алдың келге жетелеп болушуң керек. Ноябрда ошентип больницага жатып чыктым да. Куса баштадың? Кыйналып. Өзүңөн өзүңө куса баштайсың. Өзүм. Ошол саат. Анан мунун карыз акыбалдын деңгээлдери бар. Ички состояние акыбалдар уже. Анан эл эмне десе ошол десин деген мындай режимге жетесиң. Ким эмне десе ошол десин, тизгинди эмеге кое бересиң да. Ошол убакта турам. Сен тизгинди кое бере турган, тизгинди ситуация каяка барса, ошака барсын деп туруп анан ишти Кудайга тапшырасың. Анан бизде дагы бир пендечилик бар. Ийгиликке жетүүнүн сыры деп атпайбы? Ийгиликке Аллах таалам өзү алып барат. Анан ушул акыбалдын баарын келгечтир анан биз деген карызды, кыйынчылыктарды Кудайдын сыноосу деп билебиз да. Бирок ошол Кудайдын сыноосу болуп, Кудай сен экөөбүздү сынап, өзүнө жакындаткысы келип, акыбалдарды берип, ошо таяныштардын баарын четке алып туруп анан Кудай менен сенин экөөңдү эле мамилең кылат да. Ошондо кылган дуаларың, ошондо жалгыз отуруп таяна турган эч ким жок кылат да. Ошондо Кудай менен мамилең эң Кудайга жаккан акыбал ошол жер да. Анан ошол жерде дуаларыбыз кабыл болот окшойт, менин түшүнүгүмдө. Анан ошентип анан Аллах таалам рызык эшиктерин ача баштайт. Анан ошол ачкандан кийин пендечиликте дагы бир алда эми өзүбүздүн мындай инсандык кемчилиги. Кыйынчылык келсе Кудайдан дейбиз. Анан бир аз жетишкендикке жете баштасак, Кудайдын сыноосу дебейбиз. Менин жашоомду билесиң да, мен эмне деген нерсени басып өткөн жокмун.
Сен жыргап октоп атканда мен монтип жүргөмдө анан Кудайды деген бергенди эмес, биз инсан өзүбүздү мактап жаштайт экенбиз. Мына акмакпыз да. Анан бул жашоонун баары бул жанагы бычак өзүнөн өзү курчубайт да. Жөн турган өзүнөн өзү бычак курчубайт. Ал сүрүлүү, кырылуу менен бычак курчубайт. Ошол сыяктуу бул чоң школа. Карыз бул чоң школа. Чоң карызды көрбөгөн адамды мен жашоону деле көрө элексиңер деп берем да. Туура. Жашоону деле көрө элексиңер. Кудай буйрса бул чоң алдыдагы Аллах Таалам сага бир даярдап аткан жакшы белеги бар. Бул жанагы ийгиликке жетүү менен ийгилик менен адамдын ортосунда бул чыр-токой бар. Чыр-токойду жөн эле любой кишиге мындай даңгыр жол, дорожка жок. Аяктан тытыласың, аяктан кыйынчылык, адашасың, тигинтип, мынтип отуруп анан Аллах Таалам анан мындай жол таап, анан ийгиликке жетет. Ошол Кудай буйрса бул карыз бүнөп состояниедан коркпо, буйрса Аллах Таалам рызык эшиктерин ачып, бул анча-мынча сыноонун менен немесине жетип калсын Кудай буйрса. Ушул сыяктуу карыз болгон адамдар аябай алдыда жакшы күндөр турат. Иншалла. Баардыгы Аллахтан деген духуңду түшүрбө, эмеңден кетпегин, буйрса жана ситуацияны Аллахка тапшыр. Аракетиңди кыл, болду. Биз алсызбыз дегенди мойнуңа алмайынча мойнубузду алдык, бирок ушундай түшүнүк элди уже чындыгында алсызбыз деп, мен алсызмын. Аллах, мен алсызмын. Мен бул ситуациядан мен акылым менен чыга албайт экенмин деген мойнуңа алып, тааныштарыңдагы, акчаңдагы, тиягыңда, биягыңда эч ким эч нерсе кыла албайт деген түшүнүктү Аллах Таалам каалабаса, дүйнөдөгү макулуктун баары сага жардамга келсе дагы жардам бере албайт. Аллах Таалам рызык эшиктерин ачып сага бир нерсени каалап койсо, дүйнөдөгү макулуктун баары каршы чыкса дагы келет деген якынды жүрөккө отурсаң, анан ошондо баягы Аллах Таалам берекелі иштерин ачат. Ишиң берекелүү болсун буйрса. Буйрса бир аз эле кадамдар калып тур. Кудай буйрса карыздан чыгасың. Ушул сыяктуу мен да карызга батып, аябай жаман акыбалдарда, анан абида талканайт. Сен баягы ишенип алган тааныштарың, досторуң бар, ошол жерде бир мамилелер болгондуктан бир жардам үмүттөтөсүң. Жок дегенде жакшы сөз үмүттөтөсүң. Анан ошол нерсе баягы сен күткөндөй болбой чыккан, анан таарыныч пайда болот экен, капасылыктар пайда болот экен. Анын баарын жеңесиң, анан эмеде дүйнөдө расчетсуз мамиле кылган энең экенин эле, бир туугандарың экенин эле гана түшүнөсүң дагы. Анан калганын баардыгы потребительский мамиле. Албетте 100% салат. Сиз айткан сөздөр, айтпайм, жайында айткан эмеңизге мындай жакшы кабыл алып неметкен, бирок ошол сөздөр азыр өзгөчө мындай таасир этип атат мага. Жеке жалгыз каласың, анан балким кыскача неметип коеюн, меникиндей акыбалда болгон адамдар болсо эч кейбегиле, бир гана Аллага үмүттөнүп, анан деген тескеринче күчтөнүп, колуңардан келген аракетиңерди кыла берген, калаган буюрса берекеси күч жакшы болот. Карыз барлар вообще сарсаралуу алдыда баягы эми жанагы аферисттердин атайын алдап кетейин деген карыздарга эчтеке жок. Чын жүрөктөн аракет кылып, адал иш кылайын деп аракет кылган кишилер ушундай бир кыйынчылыкка түшүп калсаңар эч кейбегиле, бир гана Аллага үмүттөнүп, баардыгы жакшы болот. Баардыгы жакшы болот. Ийгилик.